Мына көрүңөр, муну маяктын баары ушунча эле көмүчү да. Көрүнүштү көрсөңөр, азыр жүрөгүңөр түшөт. Алар ооруп, өлүп атат мисалы үчүн. Ага ким жооп берет? Эч ким жооп бербейт. Анан мусорго басып бизди, жерибизди ушундай уничтожать этип атат да. Жолдо кетип баратканда эле мынакей ушинтип таштанды башталып кеткен. Мына өлүктөр, укмуш маякта бука жаткан. Каматып салам, анан тигинтип салам, мынтип салам да коркут иштер жүрөт мисалчы. Бишкектен келеби? Бишкектики маякка келет. Бул жер эми айыл өкмөттүн жери болсо, айыл өкмөттө эч кандай мындай чара көргөн жокпу? Чөнтөгүнө иштеп койду да. Бул жерде эми кантип сөз менен жеткиришти дагы айта албайбыз. Камерадан, видеодон өзүңүздөр бардыгын көрүп атасыздар эми. Анан айыл эчтеке кыла албай эле калып калдык эми. Бул жагы дагы, биягын карасаң, биягы дагы мынакей ушул. Мына тигине тетиягы да көмүлгөн ушу бияк. Мына нар жагы деле ушундайбы? Эмне жатпай пакет. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр Ысык Ата районундагы Жээк айыл өкмөтүнө караштуу Гагарин айылында турабыз. Мынакей бизде азыр поляга, талага кетип бараткан жолдо кетип баратканда эле мынакей ушинтип таштанды башталып кеткен. Саламатсызбы, Галежа? Саламатчылык. Бул көрүнүш тууралуу айтып берсеңиз эми. Бул көрүнүш эми бизде көп жылдан берки жаралган көйгөй. Бул өйдө ушул жол менен барганда кант мэрияга караштуу полигон бар, свалка. Ошого мэриянын машиналары жетпей калабы, эмне балабы билбейм. Ушул жерге жеткенде бул негизи Жээк айыл өкмөтүнүн Рассвет Гагарин айылынын жайыты. Азыр жайыт тартыш. Мурунку жайыттардын баары тигине ылдый жакты көрүп атасыңар, карьер болуп кеткен. Болгон элдин биртике уyu жайыла турган жер ушул жерчи. Бул жака тоок баккандардын дагы таштандылары келет окшойт э? Бүт болгон нерсенин баары тетиякта шифрлер жатат. Семзаводдон келгенби, кимден билбейм. Мына жаз келатат. Эл бадага уюн каяка чыгарат деген вопрос. Жээк айыл өкмөтүнүн таштанды таштоочу жайы бул жер эмес. Биздики ушу договор ошондой болгон, ушул жака таштайбыз да айыл. Ошол канттыкына таштайсыздар э? Бул негизи жер биздики. Бирок бул мусорный бул жерге таштабайсыздар. Жок, биз таштабайбыз. Бул эми биздин жайыт жер да. Айыл тургундарынын баардыгы таштабайт. Таштабайт бу жерге. Бул ушундай. Мына былтыр эле таза болчу. Мурда жылдары акимдер келип тазалатып, жашнакай, татынакай кылып кетишкен. Анан мына кайра көрүнүш. Өткөндө январь айында келип комиссия бир түзүлгөн. Майнап жок. Эми ушул жол менен ылдый түшкөндөгү көрүнүштү көрсөңөр, азыр жүрөгүңөр түшөт. Анда маекти ошол жакка дагы барып уланталык. Жүрүңүздөр. Бул жакта болсо өлгөн малдар дагы жатат. Тоок сарайдын таштандылары жатат. Улантып бериңиз эми, сиз айтып аткан жерге да келдик. Мына бул жер болсо айыл өкмөткө караштуу жер экен. Бул прочие земли айыл өкмөтү деп госрегистрде катталган жер. Ылдыйда келатканда көрдүңөр, ошо биздин айылда карьер жайгашкан. Ошо карьердин башчыларыбы, кимиси билбейм. Ушинтип ушул жерди мыйзамсыз каалагандай калчап касышыптыр, граверди алышыптыр. Эми как бы следы замять дегендей, бул мусорный полигондун иштегендер менен сүйлөшүп, алып келип мусорду бияка толтуруп, анан үстүн кайра топурак менен засыпка кылып коеюн деген ойлор экен. Бүгүн ошону тактадык. Айыл өкмөттөн адамдар келип акт түздү эртең менен. Ошондо кошо келгем. Ошондон мен так билдим да. Карьердегилер сураныптыр. Мусорка менен толтуруп берле, биз үстүн засыпка кылып коелук деп. Кайра билинбей турганда билинбей экен да. Буларда техника бар да, азыр мону түртөт дагы үстүн таза топурак менен көмүп коеюн деген ой экен. Бул мусорный жер эмес, бул таза жер. Эртеңки күнү Кыргызстан Кудайга шүгүр өнүгүп атат, балким завод курулат, мал жайылып атат. Үстү БСР тетер. Мына суу сактоочу жерлерибиз. БСР тетиги турган. Тетигинде БСРдин астынан бери касылыптыр. Суу толсо жарып чыгат бери керекпи? Мына көрүп атасыңар, канча метр? 5-6 метр тереңдикте касылган му. Тигине 4 метр где-то. Мына бүт ушу
жашынакай жерди касып, мондай таштанды, мына өлүктөр, укмуш, маякта бука жаткан. Бука? Кече жаткан, бүгүн түндө түшүрсө керек. Көмүлүп калыптыр. Бул таштанды үстүнөн басып калган экен. Басып калды. Койлор жаткан, иттер сүйрөп кеткен окшойт. Бул жер окшойт. айыл өкмөттүн жери болсо, айыл өкмөттө эч кандай мындай чара көргөн жокпу келип. Бетерек алдын ала эле келип, кой бул жер касылып атыптыр деп, кайра эртеси келип, кой бул жерге таштанды Эми бул жер кадимкидей эле эми бир таштанды таштоочу эле жай болуп калыптыр го. Жай болуп калыптыр. Таза жер бул. Таза эле жер болгон. Таза жер. Мына жашынакай полигон дедине өзүнүн 11 гектар аянты менен полигон тигине үстүндө турат. Ал эмеси аймак аякта ал полигондун, Кант шаардын полигону. Тигине көрүнүп атат тигине. Бул жак ал жакка тиешелүү. Тиешеси жок. Ал шаарга карайт. Мына бул Жээк айыл өкмөтүнүн жери, жашынакай жери. Тиги полигондун жанындагы жер болгон үчүн эле полигон болуп калыптыр да бул жакта. Жок, полигон болбой эле таптаза турган. Жок, таптаза турган жер эми тигилердин жанына турган үчүн эле бул жакта булганып атыптыр да. Ошо себептен булгангандан мурун бул могуну жабыш үчүн, Алейкум ассалам. могуну жабыш үчүн мо карьердегилер чөнтөгүнө иштеп койду да, канча машина гравер чыкты азыр мо жерден. Тиги жерден бери. Эми буну түртүрүп минтип коеюн деп атат. Же мамлекетке бир пайдасы жок. Же айыл өкмөтүбүзгө бир көчөбүзгө гравер төгүлгөн жок. Анан мусорго басып бизди, жерибизди ушундай уничтожать этип атат да. Мындайчачы. Мусор төгүп түзөлдү, түзөлбөгөнү мына мондай акыбалда да азыр. Азыр күн ызыса, бирке күн ызыса чымын. Ар кандай мына малдын өлүктөрү жатат. Каргалар да толуп кетиптир. Айылда малдар ооруп өлүп атат мисалы үчүн. Ага ким жооп берет? Эч ким жооп бербейт. Ал полигон азыр иш кандай алып барып атышат? Полигон иш мына бир 10 күндөн бери токтоп турган. Анан мына 4 күндөн бери бирөө алдык деп атат, бирок иш боло элек да. Эми 2-3 күндө келип түртөт деп атат. Медициналык отходтордогу анан өлгөн малдардын дагы жатат дейт го ичинде. Ошол барбы азырда? Жатат ошол жерде. Барып көрбөйлүк банда. Давай. Урматтуу көрүүчүлөр, баарыңыздарга эле көрүнүп атса керек мынакей. Бул деген Кант шаарынын атайын санитардык полигон. Бул жака ушул Кант шаарындагы баардык таштандылар келет. Биз бул жерге азыр өтүп баратканда бул жакта бир пост коюптур, бирок ал жагында эч ким жок. Бул санитардык полигонун ичине келдик, бул жакта да эч ким жок. Бул жерде көзөмөлдөгөн да киши жок экен да, мындайча айткандачы. Кадимкидей эле өтүп эле бир мындай эле жөн эле таштанды ар ким келип ыргытып аткан жерге келгендей эле келдик. Бизди да текшерген да жок, эч ким караган да жок. Негизи мындай жерлерге санитардык полигондорго атайын эреже менен гана таштандылар ташташ керек болчу. А бул медициналык таштандыларды бул жерде мынакей өзүңөр көрүп атасыңар. Кандар турат, ар кандай жугуштуу, жашоого коркунучтуу оорулар жана инфекциялар болушу мүмкүн. Бирок тилекке каршы мынакей бунун баары ачык эле ташталып атат. Көрүп атасыңар каргалардын учуп жүрүп чокуп жүргөндөрүн, андан тышкары мынакей жолдун жапа иттер келип атат. Ошолордун баары эртең барып туруп бир адамга жугулушу мүмкүн. Андан тышкары бул жактын тегерек чети бүт эле жайыт жер экен. Жайыт жер болгондон кийин малдарга да ар кандай оорулар жугушу мүмкүн. Ушунун баарын эске албай мынакей Кант шаардык мэриясы, андан тышкары тазалык, андан тышкары тийиштүү органдар шалакылык кылып атабы же кайдыгерликпи же кандайдыр бир кызыкчылыктар барбы деген ойлор келбей койбойт. Муну биз видео тартып кечинде төкпөгүлө деп кармасак бизди коркутат. Сен эмне жумушуңар бар, арыз жазабыз, каматабыз депчи. Анан айыл эчтеке кыла албай эле калып калдык эми. Атта канча келип төкпөгүлө, өрттөбөгүлө деп кармайсың. Кармасаң наоборот чалып алышып, көрүнгөнү коркутуп келиш, каматып салабыз, анан тигинтип салабыз. Коркутат, анан калып калдык да. Үнүбүз эч жака жетпей элечи. Ар ким келип өзү билгенин кылат, мына жөн эле жатат. Ошо мына бу жерде канча 3 ай, 4 ай төгүп, анан үстүн көмүп койгон, ошол жерге басат, ошол жерде да бар. Могунун үстүндө канча көмүлүп кетти ошо. Мындайданчы. Могул жердин баардыгы эле ошондой шприцтер экен, Ошо мына маякка бассаңыздар, мына. Маяктын баары ушундай төгүлүп, көмүлгөн да. Бул айылдын мо Жээк айыл өкмөтүнүн бу жер суу сактаган жери да. Мунун түйүнүн баары казылды мына. Бул жерде ошондой экен. Бул жер ушундай. Дарылардын эмеси окшойт. Анан бу жерде карга деген көп. Мо тегерек четке жүгөрү сепкенде 10-15 күндө кайтарасың. Болбосо карга чокуп бүт баарын жеп салат да.
Могу бактын үстүн баары карга ичинин сууда жайында. Сууга отурат, ал суу айылга чөт, айылдан ички балдар сууга чөт каналгачы. Ар кандай оору денеге жара чыгып мисалы. Могу баары ушундай. Бул жер дагы мынакей көрүнүп атабы? Бул жакта бүт медициналык отходдор экен. Кыскасы Кант шаарындагы ооруканадагы Бул шаардан келет. Бишкектен келеби? Бишкектики Маякка келет. Канттан келбейт. Кант машиналери алып келген көргөн эмесмин. Бул Бишкектен келет атайын. Ушул жака. Биз анткени сурайбыз да жолдон токтотуп, кайка алып баратасың? Түнчүндө өтөт. Бул жакта айылдан өтөт, ошонун баарын. Айылда аралап өтөт, айылдын ичин. Анан өткөндө токтотобуз, кайка алып баратасың, эмне алып баратасың деп сурасаң, медицина отход алып бардым дейт. Анан эртеси келет, чалат. Сен эмне тозосуң, эмне укугуң бар? Каматып салам, анан тигинтип салам, мынтип салам деп коркут иштер жүрөт мисалчы. Анан калып каласың айылда эмне кыла аласың? Бул жерде bunun баары сиздердин айылдын жанында тургандыктан эми сиздер да кооптоносуздар да. Ошол да ошондон коркуп ушун үчүн тазалыгы үчүн, абанын тазалыгы үчүн, ар кандай оору жукпасын деп дагы кооптонуп атасыздар. Могу айылдын малын баары ушул жерде жүрөт, өзүңүздөр көрбөдүңүздөр. Иттер келет, айылга барат, мына карга деген канча учуп жүрөт, бүт айылга барат. Бул жагы дагы, биягын карасаң, биягы дагы мынакей ушул. Мына тигине тет жагы да ушул, көмүлгөн ушул биягы. Мына нар жагы деле ушундайбы? Тигине жатпай пакеттер. Пакеттерде окшош болот экен да, бүт эле медициналык отходдор экен. Тети башындагылар дагы. Мына маерде чоң яма, мына маерде да көмүлгөн бул. Үстүн түртүп көмүп койшкан. Маердин баары ушундай. Бул жак бүт эле ачык эле таштайт экен да, бүт ачык эле. Келет ачык эле, ачык айкын эле төгүп салат. Эми айылда кичинекей мына шприцте карачы. Ийнелер жөн эле ачык эле жатат. Бул жак эми тегеретте урчалбагандан кийин кичинекей балдар деле ойноп келип калышы мүмкүн да. Мына көзүңүздөр көрбөңүздөр жүрөт. Ооба. Кичинекей балдар деле ойноп келип калышы мүмкүн. Эми аларга вдруг жок жерден оору жугуп калса. Мына үстүндө эле ачык эле жатпайбы? Моуларды алсаңыз. Бул мына могу ер, момундай яма болчу да. Жалаң ушу медицинский отход төгүп, анан үстүн моюн түртүп көмүп койшкан. Мынакей, жатат, ачык эле жатпай, мына карачы. Не деген шприцтер жатат. Мынакей. Мынакей. Көрүңөр, муну маяктын баары ушунча эле көмүчү да. Ичи бүт ошо анализ. Жок, булар эски, илгери өрттөлгөн мусул окшойт, бир 5 жыл мурун. Мына жаңылар. Медициналык отходдор экен бардыгы. Мына карабайсың, кан боюнча эле. Мына баары ваталар экен. Тиги жак кан болуп турат окшойт. Азыр каар үстүнөн басып жатканга дагы көп жерлер көрүнбөй калып атат, бирок бизге көрүнгөнүн деле өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мына азыр мындай кардын астынан дагы чала бучу ушинтип көрүнүп жатат дагы. Мындан тышкары. Бирок бул жерде эми кантип сөз менен жеткиришти дагы айта албайбыз. Камерадан, видеодон өзүңүздөр бардыгын көрүп атасыздар. Эми мындан ары Кант шаарынын мэриясы, тазалыгы кандай жооп берет бул ишке? Кандай жооп берет? Бул жак мисалы расмий түрдө ошол Кант шаарынын санитардык полигону да бул жер. Эми бул полигон Кант шаарыныкы. Кант шаарыныкы. Мэрдики дейт да. Мэрияга тийиштүү. Тиешелүү. Анан эми тиешелүү болгондон ушуларды төктүрбөй эле койсо болот. Мында айылга жакын элебиз, аралыгы бир 2-3 километр. Анан ушунун баары келип эле жатат, эч ким карабайт чын айтканда. Оорулар жүрүп атат, малдар өлүп атат, кички балдар ооруп атат, денесине жара чыгып. Каргалар полиядан урожай алдырбайт. Бир карабасаң чокуп жеп салат сепкенден кийинчи. Баары эле, короче, зыян да мээрге төгүп аткан иштин баары эле. Ушуну бир өкмөт туралап карап, иретке келип, закон боюнча мыйзамдуу түрдө чечип берсе, ушу айыл эли жакшы болот эле да, мындай жүрөгү оорубай, мындай сарсана болбой тынч жатат элек да. Мына урматтуу көрчүлөр, бул медициналык отходдор эң коркунучтуу зыяндуу таштандылардын алдында турат. Мунун баардыгын негизи өрттөп жок кылыш керек болчу. Бирок Кант шаарынын мэриясы дагы жана тазалык жагы дагы ушундай шалакылыкка жол берип, мындай айыл тургундарын жашоосуна коркунуч келтирип жатат. Мындан ары бул иштер кандай уланат, бул маселе чечилеби, ушул жерде чачылып жаткан мынакей ногул отходдор эмне болот?
бардыгын кийинки күндөрү дагы чагылдырып беребиз.